Урматтуу телегөрүүчүлөр, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Ошондуктан биз таң эрте ден соолукка багытталган кеңештерди дагы сиздерге бергибиз келет, анткени саламаттыгыңыздардын сак болушун каалайбыз. Бүгүн биздин көтөрүп чыккан көйгөйлүү деп койсок болот. Бүгүнкү темабыз ВИЧ инфекциясынын жылдан жылга көбөйүп жатышы. Деги эле алдын алуу үчүн кандай аракеттерди көрүп жатабыз жана аныктоонун кандай ыкмалары бүгүнкү күндө пайда болуп жатат. Деги эле ушул багытта биздин суроолорубузга жооп берүүгө атайын мейманыбыз келди. Мейманыбызды тааныштыралы. Республикалык СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморова эжекебиз келип отурат. Бүгүн 1 декабрь СПИД менен күрөшүү күнү болуп эсептелет экен. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы. Мына ушул аты жаман оору чындыгында баягы ар бир адамды түйшөлтпөй койбойт. Эми келиңиз, жылдан жылга бул оорунун өсүшү же азайышы тууралуу кеп кылалы. Айтор статистикага бир көз чаптырып көргүлүбү. Туура айтасыздар, бүгүн 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД оорусуна каршы күрөшүү күнү болуп саналат. Бул күн 1988 жылдан бери белгиленип келди. Быйыл туптар 34 жыл белгилеп атабыз да. Ушул ар бир жылдын өзүнчө девизи бар да. Быйылкы жылдын девизи теңдикке убакыт дегенди түшүндүрөт да. Анан Кыргызстанда канчалык алдын алуу иштер жүргүзбөсөк дагы жылдан жылга ВИЧ инфекциясы көбөйүп келет. Биз жылына 700-800 киши аныктайбыз жаңы учурларда. Бүгүнкү күнгө 1 ноябрга карата бардыгы 12039 киши катталды. Эпидемия башталгандан бери Кыргызстанда 3013 киши каза болду. Ал эми жугуу жолдор боюнча айтсак, жана парентеральный путь деп коебуз да, жана ийн аркылуу, жугуштандырбаган ийн аркылуу кан азыктары аркылуу жукканы 37% түзүп атат. Жыныстык жол менен жуккан 55% түзүп атат. Анан энеден балага жуккан жолу 2,17% түзүүдө. Бирок жогоруда силер айтып келаткандай, жылдан жылга көбөйүп атат. Бул эпидемия Кыргызстандын бардык региондорунда катталган. Эң көп катталган регион Чүй областы болуп саналат. Андан кийин Ош областы, Бишкек шаары. Бишкек шаарында жана ички миграция күчтүү болгондуктан Бишкек шаарында да көбөйүп атат. Эми калган региондордо баягы начальный стадия деп коебуз. Эпидемия башталды, бардык региондордо башталды да. Андан кийин бизде Кыргызстанда 743 балада катталган, анын ичинен 391 бала жана парентералдык жол менен медициналык мекемелерде жукканы, 302 жанагы энеден балага жуккан жолу да. Андан кийин эми билесиздер, бардыгы Кыргызстан боюнча жогоруда айтпадымбы, эң өкүнүчтүүсү бизде Кыргызстанда жаштардын арасында ВИЧ инфекциясынын көбөйүп атканы. 18 жаштан 49 жашка чейинкилер жалпы эпидемиянын 75% түзүп атат. Андан кийин жаштардын арасында анан половой путь передачи жана жыныстык катнаш менен жол менен көбөйгөнү бизде Кыргызстанды азыр түйшөлтүп атат да. Бул кандай оору жана белгилери кандай? Бул ооруну жуктуруп алгандан вирус, бул адамдын гана организминде жашай турган вирус, суюктуктарында, башка сырткы чөйрөдө бул туруксуз да. Бул ооруну жуктуруп алгандан кийин вирус организмге киргенден кийин иммундук клеткаларга жабышат. жана иммунитет чыгарган СДЧ деген клеткалар бар, ошолорго жабышат да. Алардын ичине кирип көбөйөт дагы. Окумуштуулардын айтканы боюнча бир вирусный клетка, бир лейкоцит, лимфоциттерден 5000ге жакын вирус чыгат да. Бул бир эле вирус кирбейт организмге, миллиондогон вирустар кирет. Андан кийин ал иммундук клеткаларды талкалай баштайт дагы. Бул иммунитет чыгарган мүмкүнчүлүгүнөн жоголот дагы. Адамдар жөнөкөй эле инфекцияларга туруштук бере албай калат. Мисалы, ВИЧ менен ооруган кишилер, ВИЧ вирусту жуктурган кишилер, алардын арасында туберкулез да бар, онкологический оорулар дагы бар. Узакка созулган өнөкөт оору болуп калат да. Мурда биз СПИДте 20-жылдын чумасы деп келгенбиз, ошентип элдин үрөйүн учуруп койгонбуз. Бүгүнкү күнү бул өнөкөт узакка созулган оору. Анткени мурда баягы дарысы жок болчу, антиретровирустук препараттар дейбиз, дарысы жок болчу, ошон үчүн элдер каза болуп калчу. Бүгүнкү күндө дарысы бар. Мурда 7-8 таблетканы ичсе, бүгүнкү күнү бир эле таблетка ичет дагы. Бул таблетканы өмүр бою ичет. Ошон үчүн бул узакка созулган оору деп аталат. Айыгабы анан толук? Бул толук айыкпайт. Болгону кармап турат. Вирус жана дарылардын жардамы менен кыймыл аракетин жоготот, көбөйүү мүмкүнчүлүгүн жоготот, анан иммундук клеткаларга жабышуу мүмкүнчүлүгү жоголот дагы. Бул оору башка кишилерге жукпайт, бул дарыны ичсечи. Мисалы, бизде көп үй бүлөлөр бар. Күйөөсү же аялы отрицательный оң белги берген, күйөөсү таза, аялы таза,
үй бүлөлөр бар. Дары ичкендиктен бири-бирине жукпайт да. Анан кийин бизде эң чоң жетишкендиктер мисалы 10 жыл мурда энеден балага берилген жолу 39% түшсө, бүгүнкү күнү 2,7-ге түшүрдүк. Анткени боюнда бар кезинде эгер ВИЧ инфекция аныкталып калса, дарыны иче башташат, андан кийин таза бала төрөлөт. Азыр ошондой үй бүлөлөр үйлөнүшүп атат, окуганга, иштегенге, жашоого, үй бүлө курууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок дарыны өмүр бою убагында ичип туруш керек. Бул ооруну аныктоо үчүн мындан бир нече жыл мурун аябай бир татаал болчу экен да. Бүгүнкү күндө дагы ооруну аныктоонун кандай жаңы жолдору пайда болду? Ооруну мурда кан тапшыргандан баштап диагноз койгонго чейин 1,5 айга чейин, 1 ай 1,5 айга чейин өтчү да. Бүгүнкү күнү азыр жарым саатта деле анализди кое алабыз да. Анткени ошо диагноз коюу мөөнөтүн кыскарттык. 2 күнүн ичинде коебуз ИФА деген анализди. Ал эми азыр экспресс тест кандан шилекейден аныктоо ыкмасы киргизилди. Алар жанагы бизде Кыргызстанда алдын алуу программалар жакшы иштеп аткандыктан, мисалы метадонный программа деген бар. Ал метадон суюк синтетический зат болуп саналат. Аны оозунан ичишет, а берки героин внутривенный венага сайылат да. Ошон үчүн ушул жол менен анан НПОлордун базасында, түрмөдө, үй бүлө дарыгерлер топторунда шприцтерди алмаштыруучу пункттар бар. Ошонун аркасынан биз ошо жана мурда парентеральный путь передачи биринчи орунда турчу да. Ошол бүгүнкү күнү аябай ылдыйлады. Мисалы быйылкы жылы 10 айдын ичинде ал 1,8% ылдыйлады. Ал эми эң көп катталганы быйылкы 10 айдын ичинде эле 87% баягы жыныстык катнаш аркылуу жүрүп атат да. Андан кийин дагы самотестирование, өзүн өзү тестирөө ыкмасын киргиздик. Бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдардын базасында бизге спеццентрге келип алып кетишсе болот да, бизден келип. Ошолордун арасынан биз 49 жаңы учурду аныктадык. Андан кийин бүгүнкү күндө жакшы жетишкендиктерибиз 2 аптека Бишкек шаарында пилотный кылып 2 аптекада киргиздик. Айболит деген аптеканы 32 точкалар аркылуу бул бекер берилет, бул самотест деп коебуз. Андан кийин Немекс деген аптеканы 2 филиал аркылуу дагы берилет. Бүгүнкү күндө онлайн заказ кылышат. 809га жакын киши заказ берген онлайн. Арасынан бирөө аныкталып, азыр бүгүнкү дары ичип атат. Бирок ошо аптекаларда берердин астында кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Кандай коесуздар, оң белги берсе кандай каяка кайрыласыңар, сол белги берсе кандай каяка кайрылат, баардыгын информация берип тургандан кийин берилет. Ушул маалыматыңыздар үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз. Албетте бул оору жөнүндө кеп кеңеш алуу чындыгында кенен убакытты талап кылат. Дагы айтсак жакшы болмок, бирок убакыт соңуна чыкты. Бар болуңуз. Аталган оорудан оолак бололу, ден соолугуңуздар сак болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жаңы саатта өлкө аймагындагы соңку жаңылыктардан кабардар болосуздар. Андан соң жолугабыз.